Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен таңкы 5 программасы 5 канал таң маанайды биз менен бирге тосуңуздар. Өзгөчө күндү бүгүнкү 2 күндүк эс алуудан кийинки күнгө дүйшөмбү иштин башы башталып айтор бүгүн бир аз чарчаңкы абалда дагы турушуңуз мүмкүн. Бүгүн биздин студиябызда коногубуз бар. Тааныштыра кетсек, Айсулуу Камалова онлайн иштөө бизнес баштоо боюнча эксперт. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен кандай келип алдыңыз? Бирге болсун. Эртең менен 2 күндүк эс алуудан соң кичине кыйналып калган жоксузбу? Жок, жакшы баары. Эң сонун, Алгач өзүңүз жөнүндө тааныштырып өтсөңүз. Аты жөнүм Айсулуу Камалова. 37 жаштамын, 2 баланын энесимин. Ош шаарында төрөлүп өскөнмүн. Азыркы учурда шаарда жашайсыз. Шаардамын азыр. Өзүңүздүн ушул жумушуңуз жөнүндө айтсаңыз, онлайн иштөө, бизнес баштоо деги эле эмнени түшүндүрөт? Ушул жөнүндө бир аз маалымат бере кетсеңиз. Азыркы учурда онлайндан өнүгүп атканын бардыгыбыз эле көз алдыбызда өтүп атат го. Онлайн мындан ары дагы өнүгөт да. Биз мындан 2 жыл мурун какшап чыкканбыз, онлайн нефти, азыркы заман нефтиси депчи. Азыр бардык нерсени онлайнда сатса, бардык бизнести онлайнда кылса болот да. Мындай деген сөз бар: эгерде офлайнда бизнесиң бар болсо, бирок онлайнда жок болсо, бизнесиң бар деп эле кой деген сыяктуучу. Мен бир нерсени укканда аябай таң калгам. Бир кемпир онлайндан көмүр сатат экен да. Элестетсеңиз, көмүр саткандан кийин башка нерсе сатыш мүмкүн да. Ошондуктан онлайнга канчалык эрте кирип, канча эрте үйрөнүп алсак, ошончо жакшы болот өзүбүзгө. Инфо бизнес, SMM жана ошондой эле таргет деп калдыңыз, Таргетти дагы жетебиз. Азыр көрүүчүлөр айтып жатса керек, бул эмнени түшүндүрөт? Инфо бизнес деген эмне? SMM деген түшүнүк кайдан келген? Ушул жөнүндө бир аз маалымат бериңиз. Бул негизи чет тилче сөз, англисче сөз, социал медиа маркетинг деп айтылат. Бизче жалпак тилге которгондо социалдык тармактарда сатуу дегенди эле билдирет. Ошол онлайнда сатуу дегенди эле да. Анан SMM деп ошондой чечмеленет. Инфо бизнес деген андан тереңдетилген варианты болот. Мисалы, немеге курс алып чыгам, же болбосо бизнесимди онлайнга алып кирем десе, анда SMMдин өзү жеткиликсиз болот да. Анда инфо бизнести кошуп окуш керек болот. Таргет болсо бул жарнама кетирүү, акылуу жарнама кетирет. Ошо бизнесин өнүктүрүү үчүн. Мисалы, офлайндан онлайнга өтүү канчалык бир деңгээлде пайдасы чоңураак болушу мүмкүн, Кандай экөөнүн кандай айырмачылыктары бар? Кайсыл жактан сизге көбүнчө пайда алып келет? Кирешеби? Негизги кирешем азыр немеде, мен бир экспертте куратор болуп иштейм. Ошо куратор кайтарым байланыш берип, окуучуларды окутат да. Өзүмдүн курстарымды алып чыккан, бирок бекер эле берем. YouTube каналым бар. Ошого көрүүчүлөрүңүздөргө деле айтып койсом болот. Эгер SMMди үйрөнгүңүздөр келсе, сапаттуу менин каналымда бекер толтура сабактар тартып койгом. Бардыгы акысыз. Бардыгы эле акысыз. Ооба, болгону кайтарым байланыш бербейм да. Ал жакта көп адам көрсө, ар бирине демек анда ар ким өзү көрүп, өзүнүн түшүнүгү өз алдынча үйрөнүп алышат, Ооба, өз алдынча окуп үйрөнүп алышат. Бардыгы өзү туура так даана көрсөтүлгөн, Ушундай мен мындаймын да, мага бир нерсе түшүндүрсө, майдалап түшүндүрүш керек. Өзүмдөй көрөм да бардык адамдарды, чанан прям майдалап, монтип айтып салам, бардыгы айтат, сенин сөзүңү түшүнбөгөн адамдар кандай болуш керек билбейм деп калышат. Оңой эле түшүнө алышат деп ойлойм. Майдалап бергенмин, чайнап берип койгонмун да. Анан эгерде жок, сен менен мындай кайтарым байланыш кылып, мени мындай контролдоп, эмеге ийгиликке жеткир дей турган болсо, анда наставничество деген бар. Насаатчылык деп коет кыргызчасы. Ошол насаатчылыкка келсе, жекече иштешип, ар бир суроосуна жооп берип, үйрөтө алам. Өз алдынча үйрөнгөндөр бар да сизге келип? Ооба, бар. Сенин сабагыңа мону үйрөнүп алдым десе, кубанып калам. Ошо көп. Сиз ушул айтып атпайсызбы? Акысыз үйрөтөм. YouTube каналымда акысыз элдер көрө алат деп. Анын кандайдыр бир деңгээлде, мисалы, көрүүчүлөрдөн суроо пайда болушу мүмкүн. Мисалы, жалгыз барып үйрөнсөм болобу? Акысыз үйрөтөсүзбү же анын акысы барбы дегендей? Немеге ар 5-күнү түз эфирге чыгам. Суроо жоопко. Баягы акысыз үйрөнүп аткандарга по-любому үйрөнүш керек да бир нерсеничи. Мындай жооп бериш керек да суроолоруна. Ошого 5-күнү кечки саат 21-ден 22:00 чейин суроо жооп эфир кылабыз. Ошол жактан суроолорун беришет, жооп берем. Анан каналымда дагы полный маалымат бар. Толук маалымат жазып койгонмун да, кыргыз
эгер неме кылсаңыз байланыш номерлери бардыгы бар, каалагандар ошол жакта. Инстаграм баракчаңыз бар. Инстаграм баракчам. Кайсыл соцсеттерден, кайсыл баракчалардан сиздин марафондоруңузду көрүп, сиз жөнүндө маалымат алуу кайсыл жактардан алсак болот мисалы? Бардык жакта бармын деймби? YouTube'да бармын, Instagram'da, TikTok'то, Telegram'da. Айсулуу Камалова деген. Айсулуу Камалова издесе эле бар жактан чыксам керек. Мисалы ошол эле онлайнга өтүү үчүн, офлайндан онлайнга өтүү үчүн канча убакыт керектелет? Мисалы үйрөнүп, адамдарды тартуу боюнча. Ооба, ушул жерде кичине маселе бар. Эми ар кимде ар түрдүү да жөндөмүчү. Мен деле башында Instagram'дын исин түшүнбөйт болчумун. Ыйлайт болчумун да, даже түшүнбөйчүмүн. Неге мен ушу кыргызча айтып аткан нерсени түшүнбөйм деп. Көпчүлүк адамдар ошондой башындагы түшүнбөгөн немелерине чыдабай таштап коюшат. Бирок чыдап мен үйрөнөм. Жок, мен маймылдар деле үйрөнөт атпайбы зоопаркта. Мен адаммын, мен үйрөнөм дей турган болсо, үйрөнөт бардык адамчы. Болгону бул меники эмес деп кичине неме кылып таштап коюшу мүмкүн. Атак билип алгандан кийинчи кыйын деле сезилбейт. Азыр өзүмө күлөм да, неге ушул элементар нерселерди түшүнбөдүм мурда депчи. Бул эми ошол адамдын өзүнүн жөндөмүнө карап болсо керек. Сиз бул тармакка келгениңизге канча убакыт болду? Канча жыл? 4 жыл болуп калды. 4 жылдын ичинде, 4 жылдын ичинде кандай жетишкендиктер, канча окуучуну тарбияладыңыз өзүңүзгө? Аябай эле көп окуучуларды эле окуттук. Анан өзүм окуп, ошол өзүм окуган эксперттин кураторумун да азыр. Бир жылдан ашып калды, ошол куратор менен иштешем, эксперт менен иштешем. Анан ал жактан ай сайын толтура окуучуларды окутабыз. Анан өзүм жеке окуучуларым дагы чыгып атышат. Көп эле санабапмын. Кирешелүү булак деп, Ооба, киреше тапса дагы болот. Жакшы болот. Киреше тапса дагы болот. Мисалы, жаштар азыр ушул бардык эле интернет тармакта соцсеттер менен өнүгүүнүн жолунда да кандай мындай өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшөсүз? Мисалы, кесип тандоодо. Ошол баягы атым чыкпаса жер өрттө деген бизде сонун макал бар го. Ар түрдүү кылып колдонуп атышкандары мага жакпайт. Баягы соц тармактарды мындай мисалы жалаңаш чыгып алып, же болбосо чыгып алып уят сөздөрүн айтышып, ушундайлар көбөйүп кетти да баягы. Жана пайдасыз жактары бар. Пайдасыз жактары мындай. Мен монтип айтып коем окуучуларга, интернет бул бычак. Эгерде биз пайдалуу нерселер менен чыгып, элге бир пайда берип, биз кеспесек, ал пайдасыз нерселер менен бизди кесет деп коем да. Ошондуктан мүмкүн болушунча могу чыгып атканда эптеп эле чыгыш керек, эптеп эле личный бренд кылыш керек, эптеп атың чыгыш керек эмес. Мындай пайдалуу нерселер менен чыксак деген кеңешим. Сапаты жагынан да. Сапаттуу, мындай адамдарга пайда бере турган нерсе чыкса жакшы болот. Анан өзүңүздүн дагы өзүн өзү өнүктүрүү деген дагы бир жакшы темаңызды көрүп калдым. Өзүн өзү өнүктүрүүдө адам эң биринчи эмнелерге маани бериш керек? Ушул өнүктүрүү маселесинде азыр көпчүлүк аябай сабактар көбөйүп кетти го. Маалыматтын заманы болуп, илгери маалымат жоктон стресс болсок, азыр маалыматтын көптүгүнөн стресс болуп атабыз да. Анан ошол сабактардын көпчүлүгү эле мындай өзүн өнүктүрүү деп адамдарды туура эмес жакка тартып атат дегенден деле кичине алысыраакмын, бирок динибизге кичине туура келбей жатат да азыркы немелер. Анан менин марафонум бар, 30 күндүк марафонум бар. Ал жактан диндин негизинде өнүгөбүз. Ал жакта динде бүт нерсеси бар биздин динибиздечи. Эми динди көбүрөөк айтканыбыз кандай болуп калат? Эми немеңиздерге петат ачаңыздар тура эле алабы? Мусулманбыз да. Анан берки диндин негизинде ошо негизи эле өзүн өзү өнүктүрүүдө эрте туруу бар, өзүңө кароо бар, туура иштерди кылуу, туура кадамдарды жасоо деген нерселер бар. Менин марафонумда дагы. Мисалы, адамдын бир күндүк жашоосундагы пландар, графикти карап, эртең менен мисалы кээ бир адамдар күнүн жөн эле баягы бош убакыт менен өткөзүп, ал адамдарга кандай кеңеш бересиз? Мисалы, бир күндүк күнүн энергиялуу кылыш үчүн, пайдалуу кылыш үчүн эмнеден башташ керек? Эрте менен тургандан эле бисмиллахтан башташ керек. Дарат алып, багымдатты окугандан башташ керек. Ошондо күнүң неме болот, продуктивный деп коелу, берекелүү болот. А так мындай неме кылганда аябай көп убактыбызды соц тармактарга беребиз. Жөн эле бирөөнүн сторисин көргөн эле кирип 2 саат өткөрүп койгонубузду билбей калабыз да. Ошондуктан пайдалсыз иштерден катышыш үчүн ошол пайдасыз иштердин ордун пайдалуу иштер менен толукташ керек деп ойлойм. Ар бир минутасын, ар бир саатын пайдалуу өткөргөнгө аракет кылса болот негизи адамчы. Болгону баягы биз
курбулар менен ушакташып деле 1 саат 2 саат деле кетирип коебуз да. Мисалы пайдасыз болуп калпайбы адам кээде жөн эле соц тармактарда отуруп пайдасыз эле бир нерселерди көрүү менен ошол учурда балким сиздин 30 күндүк дагы марафонуңузга катышсаңыз пайдасы тийип калат. Ооба, ал жактан сонун тапшырмаларды берем. Пайдасыз убакыт өткөргөнгө убакыт болбойт. Ар бир окуучулар менен өзүнчө тапшырмалар бересиз же баарына бирдей тапшырма берип? Баарына бирдей тапшырма берип, кечинде отчет алабыз, кураторум бар. Экөөбүз отчет алабыз, эмне кылышты, аткарыштыбы деп. Анан жакшы жыйынтык көрсөтүп, бир ай жакшы активдүү катышкандарга белектерди берип, мотивация болсун деп белектерди. Азыр көрүүчүлөрүбүз дагы кайсыл учурда, кайсыл саатта, кайсыл жерден ушул марафонго катышсак болот деп суроо пайда болушу мүмкүн да. Кайсыл учурда, телефондорду айтайынбы? Айта бериңиз. Соц тармактардан кайсыл жактан сиз түз эфирге чыгасыз? Инстаграмдан Айсулуу Камалова деп издешсе чыгам. Анан телефонумду айтайынбы? Айта бериңиз. 0556 15 11 85. Ушул номерге кайрылышса өзүм жооп берем. Анан бул өнүгүү боюнча болот да, марафончу өзүн өнүктүрүү боюнча болгон үчүн эртең менен 5тен 6га чейин болот. Марафон 5тен. 5те сабакка катыш үчүн адам 4тө туруш керек. Настрой алыш керек. Чындап, эртең мененки таңкы саат 5тенби? Менде бир суроо пайда болду. Канча адам көрөт сиздин түз эфириңизде? Негизи мындай да, адамдар катышат, биринчи күнү аябай көп катышат, экинчи күнү азайып кетишип, аягында бир адам калышы деле мүмкүн. Эртең менен турушпайт көпчүлүгү эле, бирок сакталат да сабактар. Сакталган эфирди көрүп алышат. Бүгүнкү эфириме 6 адам көрдү, аябай сүйүндүм. Мындан да көп болушу мүмкүнбү? Мисалы 30 күндүк марафонуңузду сөзсүз түрдө баштаган адам, менимче 30 күн сабактарга катыш керек. Анткени баягы жыйынтык болуу үчүн. Дисциплинага түшүп калат. Эгер 30 күн бою эртең менен турса, 31-чи күнү өзү эч ким тургузбаса да туруп калат да адамча. Көнүп калат да организми. Ошондой максатта эртең менен кылгам, бирок адамдар кичине жалкоолонуп атабы, көп катышпайт. Өзү катышкан адам 30-40 жакын адам болот. Бирок ошолордон бир 10 чактысы катышса чоң сөз да. Ошол адамдардын ичинен сөзсүз түрдө иштеп кеткендер болушу мүмкүн. Иштеп кеткендер берки СММ жактанбы, алар иштеп кетишет, а марафондон өздөрүн өнүктүрүшөт. Туура жолду табышат. Туура жолду табышат, эң сонун. Дагы бир аз өзүңүздүн жумушуңуздан кичине оолак болуп, өзүңүздүн кесибиңиз, кайсыл окуу жайды окугансыз, бул тармакка келиштин бирден бир себеби болушу керек, ошол жөнүндө бир аз маалымат бере кетсеңиз. Мен Ош мамлекеттик университетинин музыканий факультетинде окугам. Биринчи курсту бүтүп эле мен тамашалап калам, эр калбай калган, турмушка чыгып кеткем. Ошол менин сабагым калып калган да. Анан негизи адам ар жагынан чыгармачылыкка жакын болсо, неме аны баары мындай катып кое албайт экенсиң да. Чыгармачылыкка аралашып эле жүрөм. Ушу немеге түзөтүүлөргө чыгып, сабактарды өтүп атканым деле ошонун немеси деп ойлойм да. Ырдап, ырчы болуп, актриса болуп кетпедим, бирок ошол сферадан алыстап кете алган жокмун. Алыстаган жоксуз. Баары бир чыгармачыл адамдардын жан дүйнөсү баягы тартып турат. Тартып турат, ошондой. Эң сонун анан үй бүлөдө кандай кожо экесиз? Мисалы, эртең менен туруп, балдарга сонун эртең мененки тамактарын даярдап, жолдошуңузга кам көргөн айымдардын катарын толуктайт болушуңуз керек менимче. Ушул жактан кичине дейинби? Неме жалган айтпай эле ачык эле айтайын, ушул үй каттарына анча жокмун, бирок азыр эми өнүккөн заман го. YouTube бар го, YouTube'дан карап туруп эле толтура нерсе жасай берсең болот. Соц тармактардан ушундай сонун нерселер тапсаң болот. Анан бир аялга окшоп мына даже боенгонду да билбейт экенмин. Анан мындай жолдошум күлүп калат. Боексуз дагы өзүңүздү дайыма алып жүрө аласыз. Ооба, такыр эле боенбойм. Эң сонун. Анан тамак-самактарды деле эми аял катары билем, кылам, бирок кээ бир адамдар фантазиясын кошуп, сонун кылып жасап салат го. Ошондой фантазия кошо албайм да ал жакачы. Кандай болсо ошондой боюнча. Демек, мээримдүү эне, сөзсүз түрдө балдарыңызга сонун кам көргөн, курсактарын тойгузган мыкты энесиз. Эң сонун ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мындан ары сиз үчүн дайыма студиябыздын эшиги ачык. Ар дайым келип туруңуз. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Андыктан бул экранга карап, кыргыз эли менен коштошуп алсаңыз да болот. Рахмат сиздерге чакырганыңыздар үчүн.
баардык кыргыз элиме жакшылыктарды каалайм. Өнүккөн мамлекеттердин катарына киришибизди каалайм. Онлайнды, ушул соц тармактарды, азыркы колубуздагы бар телефонубузду, соц тармактарыбызды туура колдонгонубузду каалайм да. Туура колдонсок, туура пайдалуу иштерди алып чыксак, өзүбүздө талант бар. Аллахым ар бирибизди талант менен жараткан да. Ошол талантыңды таап эле онлайнга алып чыксаң болот. Ушундай жакшылыктарды каалайм. Эң сонун келип бергениңизге чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто Айсулуу Камалова болду. Сапарыбызды алдыны көздөй улайбыз. Бир аздан соң кайрадан көрүшөбүз.